Достор, ушул жыл жыйынтыгын чыгара келгенде ушул өтүп кетип бара жаткан ушул 2015 жылыбыз көптөгөн ушундай жакшы окуяларга туш болду, жакшы окуяларды тартып алды. Ошолордун бирин айтып берүү үчүн бул жака конокторубузду чакырганбыз. Тааныштыралы. Тааныштырсак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Курманбек уулу Эрмек жана Максат Оморов, Курманбек уулу Эрмек жана Сейитов Ильястар бизге келишти. Кош келиңиздер. Бардыгы спорттун чеберлери, саламатсыздарбы? Курмандуу тааныштармен, кош келипсиздер. Сиздерде ушу Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына быйыл 50 жыл толуп атат деп угуп калдык да. Ошол тууралуу бир иш-чара болот деп да уктук. Ошол кайсы иш-чара эмне болот? Айтып берсеңиз. Күрөш кафедрасынын жөнүндө таржымалуу жөнүндө айтып берейин. Ким башкарган илимий усулдук иштери жөнүндө жана спорттук тажрыйба иштери кандай болуп жатат. Күрөш кафедрасы 1955 жылы дене тарбия жана спорт институту ачылган. Аженден баягы биринчи жетекчи болуп Ломкин деп баягы Лезгов университетин Петербургтан, Ленинградтан бүтүрүп келген агай ошол биринчи кафедраны жетектеген. Андан кийин 56 жылдан баштап Казак мамлекеттик физкультура институтун бүтүрүп келген Лисичкин Петр Иванович кийин ошолор толуктап кафедраны. Анан 58 жылы кафедраны Лезгов университетинин физкультура институтун бүтүрүп келген Багалепов Владимир Алексеевич башкарып 75 жылга чейин башкарган. Ушу 75 жылдан кийин 76 жылы ушул кафедрага баягы кафедранын бүтүрүүчүлөрү да кошулуп, ага окутуучулар да кошулуп, ошол жактан күнү уланып, аженден эң биринчи баягы кафедра түзүлгөндө ошо кафедранын имара эмеси помещениясы 6 квадрат метр экен. Ошол жерде кафедра түзүлүп, анан кийин ошо залдар тартыш болуп, анан эң биринчи залы ошо Киев көчөсүндө жайгашкан экен. Узун туурасы 14,5 метр экен. Ошол жерде күрөш менен бокс эмелери секциялары алмак салмак эме машыгуу жүргүзүп турушканда. Анан кийин 64-жылы ошо жаңы имарат курулуп, аженде өздөрүнүн баягы окуу имараттары, машыгуучу имараттар курулуп, азыркы эмеси. Ошол жерден эми күнүн улантып келебиз. Анан ушу күрөш кафедрасына дагы ошо Лезговдун бүтүрүүчүлөрү, анан кийин өзүбүздүн кафедранын бүтүрүүчүлөрү эметип, кийин ошо Чижов, Юрий Константинович Мальцев дегендер эметкен. Анан азыркы күнгө чейин көптөгөн ошо кафедрадан илим жагынан жана усулдук жактан жана спорт жактан көптөгөн бүтүрүүчүлөр бүтүрүп, жана ошол азыркы учурда күрөш кафедрасын бүтүргөндөр Кыргыз Республикасынын бир 50ден ашык эмгек сиңирген машыктыруучулар. Алардын ичинен Раматов Ремезов СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу болгон. Бүгүнкү күндө ошо кафедрада акыркы болуп жетекчи болуп эмгек сиңирген машыктыруучу СССРдин спорт чебери Апышев Алмаз Касенов агай иштеп жатат. Анан кафедрада азыр 4 эмгек сиңирген машыктыруучу, 2 кандидат, илимдин кандидаты, 2 доцент, ошонун баардыгы жана спорт чеберлерин жашмагандер болуп эң сонун экен, эң мыкты. Кыскача таржымалуу да. Биздин спортчуларга да келерки сурообузду узатсак, сиздер канча убакыттан бери спорт менен машыгып келесиздер? Жана кайсы түрү? Жана алдыга койгон максаттарыңыз тууралуу айтып берсеңиздер. Спорттун негизи чөйрөсүндө жүргөндө бир 15ден ашык жыл болду го дейм. Именно ошо менки грек-рим күрөшү боюнчамын менки. Ошол грек-рим күрөшү менен толук алсам өзүм 7-8 жылдан бери машыгып келатам. Өзүм машыктыруучум Сейитбеков Нуржан, ошол биздин академияда мугалим болуп берет. Эң жетишкендигим эң көп десем бул Таиланд 2011 жылы Таиланд шаарында Бангкокто чемпионат Азияда 3-чү орунду ээлеп келгем. Анан ошол эң дагы жетишкендигим бул Кыргыз Республикасынын спорт чебери болду. Эң сонун экен, сиз айтып бериңиз. Нурбек айтып бериңиз. Менин атым Эрмек болот. Эрмек. Кыргыз эркин күрөш менен машыгам. Өзүм интернатта тренировка болчумун. Азыр академияда тренировка кылам, физкультурныйда. Агай Максат агай. Жетишкен ушул жылы Тайпей шаарында молодежьтөр арасында айда өттү, биринчилиги. Аяктан 3-орунду алдым. Бирок
максатым биринчиге болчу да. Эми аяктан кичине эме болуп кетти. Ошентип 3 болуп калдык. Ал деле жакшы. Туура. Жакшы Биз ишенебиз алдыда сизди күтүп турган ийгиликтердин саны арбын деп. Жана ушундай эле 50 жылдыгын академиянын түзүлгөнүнө 50 жылдыгын утурлай бир иш-чара болот деп аттыңыз эле. Марафон. Иш-чара качан, каякта? Иш-чара 18-декабрда мамлекеттик Кыргыз Мамлекеттик Дене Академиясынын Манеж имаратында, жана жеңил атлетика футбол имаратында, ошонун ичинде эркин күрөш жана грек-рим күрөшү боюнча ушул бизде иштеп кеткен азыркы убакта эме болгон агайлардын эме ысымдарын алып ошол жерден мелдеш өткөрөбүз. Ошол мелдештин учурунда эле саат 10дон баштап кечки 6га чейин биз ушу марафон өткөрөбүз. Ушу күрөш кафедрасынын бүткөн жана иштеп кеткен биздин кесиптештер жана бүтүрүүчүлөр да ошо 18-нде келип кафедранын эмесин көрүп, өз салымдарын кошуп келишин суранам. Сөзсүз түрдө биз ойлойбуз биздин мекендештер азыр сиздердин айтып кеткен маалыматтарды уктуу, сөзсүз түрдө сиздер өткөрө турган ушул самалыкка барат жана биз дагы барууга аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздерге таң эрте келип мына ушундай маек куруп бердиңиздер. Сиздердин маектен соң ойлойбуз көрүүчүлөрдүн арасында спортко кызыккандар, спорт менен машыккандардын саны күн санап көбөйө берет. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Мааракеңиздер жакшы өтсүн. Куттуктайбыз келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу достор, бардыңыздар ушу академиянын бүтүрүүчүлөрү, кааласаңыздар эртең 18-декабрда саат 10до ошол жака барсаңыздар, ушул иш-чарага өзүңүздөр күбө болосуздар. Бардыгыңыздарды ошол жака чакырабыз. Ал эми биздин программабызда ушундай бир жакшы жаңылык уланткан болот. Себеби дегенде көчөбүздө ушундай бир дуалдарга жакшынакай сүрөт бар. Ал кыргыз кыздын сүрөтү искусствосы. Стрит арт, албетте колуна мурдагыдай китеп эмес, ушундай планшет кармай. Ал кандай деген суроо болсо, келиңиздер анда ушул сүрөт